Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен Санат теле радио компаниясынын кечки баттуу кезектеги берүүсү дагы бир жолу сиздердин назарыңыздарда. Адамга эмне кымбат, өмүр кымбат, өмүргө эмне зарыл, ден соолук зарыл. Биз сөз багытын мына ушул багытка буралы деп, биздин бүгүнкү студияга Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы салттуу жана тажрыйба жасоочу эл аралык академиясынын президенти, Шериктеш өлкөлөр аралык фитоцентр боюнча эл аралык борбордун президенти, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги, Казакстандын экология боюнча эл аралык академиясынын академиги, Калифорния илимдер академиясынын илим, индустрия жана искусство академиясынын академиги, биздин урматтуу аксакалыбыз Омарбай Нарбекович Нарбеков агайды биз бүгүн студиябызга чакырдык. Биздин студияга кош келиңиз, Омарбай ага. Саламатсызбы? Рахмат, саламатчылык. Омарбай Нарбекович, эң оболу сөз башында былтыр жалпы журтчулугубуз сиздин Кутман 75 жылдыгыңызды жалпы эли журтубуз белгиледи. Мына быйыл 76 жаштын чайын ичип отурасыз. Ушул мааракеңиз менен куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Ушунча жыл кыргыз медицинасына кызмат кылып, 6 академиянын академиги болуш, 10дон ашык монографиянын, 200дөн ашык илимий иштердин, 10 илимий ачылыштын, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы 10 патенттик эмгектин автору болуш, 55 мамлекеттик стандарттык жана 5 илимий популярдык фильмдердин автору болуш, мына ушунун баары сиздин эл алдында өтөгөн эмгегиңизди даңазалап жана айгинелеп турат. Ушул жеткен зоболоңуз, жетишкен даражаңыз жана сыймыктарыңыз кут болсун. Ушул каалоолорду биздин ардактуу карыябыз катары, бакайдай болгон аксакалыбыз катары ушул көрсөтүүнүн башында, анын ичинде ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 26 жылдыгынын алдында куттуктап коюуга уруксат этиңиз, Омарбай Нарбекович. Рахмат. Омарбай ага, сөздү ушундан баштайлы, сөзгө чебер жан элеңиз. Бул 76 жаш дегендин өзү эмне экендиги? Бул кыргызча айтканда үйдө тынч жатып алып, бала чака, небере чеберелердин астында жылуу чай ичип отурсам деген кыргызча аталышы да бул. Кыргызча айтсак ушундай да, бул 76 жаш деген. А бирок окумуштуу адамга, чыгармачыл адамга бул 76 жаш деген жаш эмес да. Мына биздин 76 жашка чыкканда окумуштуу катары, чыгармачыл адам катары ушу элге бере турган, элге кызмат кыла турган учурубуз мына азыр келди да. Мен бир айтып коеюн. Мына менин жашымдагы көптөгөн курбу курулдаштар баары азыр эс алууда жүрүп атышат да, үйдө тынч. Бирок кандайдыр деңгээлде мен буга канааттана бербейм да. Мына мен бүгүн 76 жыл болсо дагы акыркы 3 жылда Баткен, Ош, Жалал-Абад, Талас, Ысык көл, Теңиртау, мына ушул жергелердин бардыгын кыдырып, жанагы өзүң айттың го, адамга бир эле нерсе керек, ден соолук деген. Ушул академик Нарбековго бир көрүнүп калсак деген армандуу жүргөн аксакалдарыбыз бар, апаларыбыз бар. Мына ушу мен ушу бүт Кыргызстанды кыдырып, ошолорду көргөндө айланайын балам, ушу Кудайга ыраазыбыз. Сени менен баарлаштырып, маектештирип, ушу сен бизди көрүп атканыңа, ушу бир көрсөк, бир маектешсек деген арман бар эле, ошолордун баары келди деп. Мен айрыкча мына түштүк жергесине мурда эле бир 30 жылдан ашык
бүт тоолуу өлкөдөгү жарандардын баарын көрүп чыккам. Мына ушул акыркы 3 жылдын ичинде ошолордун баары үй бүлөсү менен көчүп келип, түнү менен өчүрөккө туруп, бир күндө 150 кишиге чейин өчүрөктө туруп калып атты. Ошондо Аллага ыраазычылык айтып, мен да элиме керегим тиет турбайбы, мен да керек болуп турбайбымбы деп, эртең менен 7ден кечки 8-9га чейин 100 кишиге чейин кабыл алып аттык. Бир сөз айтайын. Абдан салмактуу ой таштаган бир чоң сөздү айтып койдуңуз. 76 жаш деген бул ушул акылдын токтолгон, кандын коюлган, акыл эмгегинин бышкан, адамдын тажрыйбасы жетиккен учур деп айтып атасыз да. Канча жаша, ошончо жыл үйрөн деген сөз бар. Ал эми сиздин жанагындай тынбаган эмгегиңиз ошол сиздин жаш бала кезиңизден баштаган эмгегиңиздин, алган адатыңыздын, көнгөн баягы жасап жүргөн ишиңиздин натыйжасы болсо керек. Кандай дейсиз? Мунун абдан туура баа. Себеби мен ошого жооп кылып мындай айтайын. Мына мен акыркы бир 10 жылда мен үчүн майрам жок. Ишемби, жекшемби деген жок. Бир күн дагы эс алып үйдө отуруп калган жокмун. Убактымдын бардыгын ушу элге бир пайдам тийип калабы, жок дегенде бир сөз менен болсо дагы жана сыркоолорго бир акыл насаатымды айтып, ошолорду туура багытка багыттасам деген иш менен келатам. Бош убактыңызды эмне кыласыз? Бош убакыт менде анча деле көп болбойт. Себеби мен эртең менен ушу 8-де ишке барсам, кечкинде 8-ге чейин отура берем. Уйкуңуз тынчпы? Уйкуңуз тынчпы? Уйкум Кудайга шүгүр тынч эле, жакшы. Ден соолук жаман эмес. Ден соолук болбосо мен ушунча иш кыла албайт элем да. Омарбаева, сиз профессионал медиксиз. Ооба. Болгондо дагы өзүңүздүн кандидаттык ишиңизди мынабу Памир менен Тянь-Шань тоолорундагы адамдардын жүрөк оорусуна арнапсыз. Ооба. Анан сизди Омарбай Нарбеков деп атаганда, сизди элдик дарыгер катары эл азыр кабыл алып калды. Мен буга толук ишендим. Профессионал медик катары айтыңызчы, биз бир кезде Советтер Союзунун учурунда бул элдик дарыгерлерди жериген учурларыбыз болгон. Хукугун туктаганбыз, лицензия берген эмеспиз, буларды иштеткен эмеспиз. Сиз канткенде ушул элдик дарыгерлик жака өтүп кеттиңиз. Мындайда эгерде окмуштуу, анын кичине дарамети болсо, алдын ала көрө билсе, баамдаса, ал жок дегенде бир 10-15 жыл, 20 жылды мурда айтат да. Ушул убакыттан кийин момундай заман келет. Ошого биз даяр болушубуз керек деп. Мен бир 2 мисал айтып коеюн. Академик Чазов деген Советтер Союзунун учурунда министр болуп турду. Ошо киши бүт коллегиясы менен Кыргызстанга келди. Ошол кантип бу ден соолукту оңдойбуз деген маселе коюлду. Биздики тарап өз оюн айтты, алар өздөрүнүн оюн айтты. Анан мен ошондо жыйынды Аппас Жумагул салып барды да, ал кезде премьер-министр болчу. Ошондо Аппас Жумагулчка бир записка жазсында, мага бир 3 мүнөт убакыт берсеңиз деп. Мен берди. Мен чыгып айттым да, Евгений Иванович, азыр заман ушуга келип токтолуп атат. Мынагу күргүчтөп Европада чыгарып аткан заводдор, дары-дармектер, антибиотиктер жана химия терапия деген нерсебиз, булар келип туңгуюкка такалды. Булар мындан ары иштей албайт. Себеби ошол чыгарып аткан дары-дармектер адам баласына тааныш эмес. Адам ушунча кылымдан бери жашап келатып, жаратылышта эмне болсо ошону жеп, ошону ичип, ошону менен таанышып, алака кылып калган. Мынагу жаңы чыгып аткан дарылар, айрыкча жана антибиотиктер, мына күчтүү тиги бу дегендер, алар туңгуюкка эбакта калган. Алар тескери таасирин берет. Азыр карасаң, лекарственная болезнь деген бир чоң группа оору бар да.
Биз жанагы жеп аткан, ичип аткан дарылардын эсебинен келип чыккан оорулар. Бул өтө начар маселе да. Анан айттым, бул Кыргызстан өзү бүт бойдон эле курорт өлкөсү. Абасы да таза, суусу да таза, ушунчалык көптөгөн дары дармекке жарай турган чөптөр бар, минерал суулар бар, баткактар бар. Бул өзү дап-даяр эле курорт, республика элеме эле. Ушуга сиз бир мүмкүнчүлүк берсеңиз, биз эксперимент катары ушу жаратылыш ыкмасы менен дарылоону биз өздөштүрсөк, бизге ушундай бир өзгөчө бир мүмкүнчүлүк берип койсоңуз. Экинчиси, биздин ата бабалар илгертен бери укмуштай дарыгерлер болгон. Чөп менен дарылаган, тамыр кармаган, керек болсо операцияларында жасаган көптөгөн, керек болсо ошол башы жарылгандарга кадоо салган, буттарды болсо талкаланып калган нерсени ачпай, кеспей туруп, ушунчалык колдору жөндөм болгон ордуна коюп койгон. Мүмкүн болсо бизге бир ушу биринчиден жаратылыш ыкмаларынын күчүн дагы бир жолу көрсөтөлү, анан кийин биз кыргыз медицинасын өстүрсөк, өндүрсөк деген далалат бар. Чыгыш медицинасын өзүңүз билесиз, көптөгөн мына айрыкча Кытай, Тибет, Япон булар эбак алдыга кетти. Булар азыр жанагы таблеткаларды, жанагы заводдор айдап аткан нерселердин баарын кабылдабайт. Булар эбак жаратылыш ыкмаларына өтүп кетти. Мисал үчүн Кытайда жана укалагандар, ийне саягандар бир тарапка кетти. Япондор болсо жалаң ийне менен дарылап, ошолордун бардыгын сакайтып атат. Көптөгөн бизде кезигип аткан оорулардын бардыгы мен айтып аткан Кытай, Тибет, Япон буларда кездешпейт. Ушуга бир карап көрсөңүз десем, болду. Мен бир 3 мүнөт айткандан кийин бир чоң танаписте чазап чакыртып жиберди. Жанагы кишини бир чакырып келди деп. Анан барсам айтты, бүгүнкү айткан нерселериңдин бардыгын кеңейтип жазып, анан кийин тиги Москвага коллегияга келгин, абастан кайтып эткин деп туруп. Анан коллегияга барып, Чазавдын эмесин чечимин чыгартып, анан бир Кыргызстанга келсем, ошо чечим чыккандан кийин 1 жылга чейин кабыл албай, бут тосуп, өзүбүздүн эле саламаттык сактоонун деңгээлинде, ак үйдүн деңгээлинде. Анан рахмат Аппаз Шумагуловичка, айтты, Москва чечкенден кийин чечип бербейсиңер болду деп. Ортодогу немелер эле ушинтип тосуп кетти. Оңорбаева, баягы сиздин сөзүңүздөн кийин сөздөн улам сөз чыгып, менин суроолорум баягы көпү автоматтык түрдө четтеп кетип атат да. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, ошол адам баласы өзү жеринен эле табият менен айкалышып өскөн, табиятта эмне болсо жеп, ошону менен организми көнүккөн депчи. Мына Тибет жөнүндө сурагым келип атат. Тибетти көп адамдар мындай бир жогору коюшат экен. Бул жерде эмне артыкчылык бар? Буларда жашаган адамдардын саны дагы көп жашайт экен деген сөз бар. Мындайда ушул суроонун аягына жетпей койдум мен. Бул оңой эле нерсе. Биринчиден, Тибетте биздин кыргыздар да бар экен. Тибетте манас айтышат экен. Сиз болдуңуз таякта? Жок, мен Тибетте болгон жокмун. Мына Темирбек ажы ошол адамдар аркылуу изилдеп бир китеп жазып чыкты да, тибеттиктер тууралуу. Мисал үчүн бир мен окумуштуу катары бир маселени чече албай койдум да, өзүңдөй болуп. Маселен, мынагу Памир, Горно-Бадахшанский область. Ошолдо жашаган кыргыздарды мен 30 жылдан ашык изилдедим, ден соолугун. Ошо жүрөгү кандай, өпкөсү кандай, эмне үчүн алар 40тан өткөндөн кийин эле бат эле картайып калат, ушундай маселелерди көп 30 жыл бардым мен ушул Памирге. Анан алар чын эле абдан узак жашаса, бир 60 өтө эле сейрек бир 70 кишини кездештиресиң да. Себеби эмне? Болбосо 40тан өткөндө эле
кыртайып калат да баары. Мен түндө сиздин монографияңыздан окудум. Сиз 30тан ашык экспедиция жасапсыз ошол жака. Мен Себеби эмне жанагы аз жашаштын? көп эксперименттер жасадым. Эми ошондой эле тибеттиктер 4000 метр деңиз деңгээлинен жогору жашайт. Анан булардын бир өзүнчө жаратылышы башкабы деп койдум да. Эң негизгиси буларда бир кыжаалат болуу, бири-бирине акарат айтуу, бири-бирине бир жамандык кылуу, издөө деген эле болбойт экен да булар. Эмне үчүн? Баары эле бир тууган, баары эле бир кишини угат, эмне десе ошого баш ийет, ушундай бир кызык элдер экен да. Анан жанагы өздөрүнчө бир жанагы көнүгүүлөрү бар экен. Атай жанагы биз эртең менен физкультура деп коебуз го. Гимнастика. Аларда ошондой бир 20дан ашык көнүгүү бар экен. Аны бүт адамдар жасайт экен да. Анан эң кызыгы Тибетте аз жашаганы 120 жыл жашайт экен. Болбосо 200ден ашып деле жашай берет экен. Ошону сиз пенде катары кандай кабыл алдыңыз ошону? Пенде катары, окумуштуу катары. Ошо адамдын мүмкүнчүлүгү барбы ошончолук? Адамдын мүмкүнчүлүгү бар экен, жашап аткандар бар да. Мен мындай кабыл алдым да. Булар бир Алланын бир сүйгөн адамдары. Ааламдан ошо өзгөчө жаралган адамдар экен да. Анан баягы биз өтө эле башка жакка кетип калдык. Алла Таалам дүйнөгө 4 жолду топон суу бериптир да. Эл бузулуп, баягы чектен чыгып баратканда, менин пенделерим чектен чыгып кетти го деп 4 жолу топон суу келген экен. Ошондо каалаган кишилерин ошо Тибеттин бир жакшы жайына жайгаштырып койгон экен да. Кийин булар керек болот деп. Азыр бизди мынагу акыбалыбызга караганда 5-чи топон суу күтүп турат да. Себеби биз адамдык касиеттен, адамдык нарк насилден чыгып кеттик да. Көп маселе боюнча. Аны эми узартсак болбой калат, биздин темалар башкараак. Демек, табият менен адамдын пейили, табият менен, табияттын заңы, закону менен жашасак, биз тибеттиктирдей болмокпуз да. Рахмат. Орбай Нурбекович, эмне үчүн бейишти түздүңүз? Мен айтпадым, башаттын. Тиги Чазып анан уруксат берди. Анан кийин мен ошондо курортология, анан восточная медицина деп экөөүн бириктирдим да. Чазовдун өзүнүн специальности эмне эле? Кардиолог да. Бул саясий бюронун мүчөлөрүнүн баардыгын өзү карачу эмес беле? Бул тиги өкмөттөрдүн баарын өзү карайт, себеби өзү кардиолог да. Бул өтө күчтүү адис. Жана Мясников деген бир убакта профессор болгон да. Анан ошо Япониянын падышасынан жана алтын стетоскопту алган да Мясников. Ошо кишинин окуучулары көп болгон, бирок өтө күчтүү окуучуларынан ошо Чазов анан Мухарлямов деген жигит болгон. Мухарлямов ошо менин кандидатский диссертациямдын жетекчиси болгон да. Мен жыл сайын учурда кардиологияда иштегенде бир 10 жыл катары менен Москвага барып бир ай отуруп келчим да. Дүйнөдө эмне жаңылык болуп атат, кандай багыт болуп атат, эмне кылышыбыз керек, ошонун баарын бир айдын ичинде ала алганымды алып келип бияка айтып берчим да. Жана суроону калып калды. Бейишти эмне үчүн түздүңүз деп атам. Бейиш деген мындай да. Биз баарыбыз Алла деген адамдарбыз. Айтып отурса, бейиште өтө бир керемет нерселер бар экен, эми аны көзү менен көрүп келген адамдар жок да. Айтып келген киши жок. Анан мен ойлодум да, ошо кыргыздар дагы болушунча ушу бир бейиштин жакшылыгын көрсүнчү деп туруп, мына чөптөрдөн дары дармек жасап атабыз, баткактарын пайдаланып атабыз, жана минерал суу 55 деген стандарт. Бул Кыргызстандагы бүт минерал суулардын баарын текшерип, ошолорду ичсин, жесин, бул дүйнөнүн рахатын көрүп,
чыныгы бейиш болбосо да ошо адамдар ушунун бир пайдасын көрүп калсын деген маселе. Канча кызматтын түрү бар ушул жерде? Не дейсиз? Канча кызматтын түрү бар бейиште? Кызматта бардык эле кызматтын түрү бар. Маселе жок. Анан бейиштин дагы бир жакшы ушундай деңгээлге жетип калганы, мен учурунда Кытайдан бир 30 чоң адистерди алып келип, 1 жылдан ашык мынагы көргөзмөдө кармагам. Ошондо бүтүндөй кыргызстандар ошо кытайлардын ыкмасын көрүп калган. Анан дагы уткан нерсебиз, бу жерде болгон адистердин бардыгын 2ден 3төн ар бир Кытайга жармаштырып койгонда. Ушулар эмне билсе, бардыгын үйрөнүп чыккыла деп. Мынагы бизде жана ийне сайган, укалаган көп маселелер, жанагы көнүгүү жасагандардын көпчүлүгүнүн бардыгы ошо 30 Кытайдан алып калганбыз. Анан кийин бир аксакал ооруп калып Кытайга жиберип, Кытайда бир профессор Джо Шунфа деген бар. Ошо ийненин барын башка сайып туруп аяктырат да. Ошо кишини алып келип, бу жерде өзүн жардамчысын, окуучусун 3 Кытайды 2 жылдан ашык кармадык. Ошолордун аркылуу бир 70-80 кыргыздардын барын ошол адистикке үйрөтүп, азыр иштеп атышат ошолор. Анан башка жанагы таш эритүү боюнча, бөйрөктүн, өттүн таштарын эритүү боюнча Үрүмчүдөн адистерди алып келип, бир 3-4 ай иштетип, 200ден ашык кишинин таштарын эритип бердик. Бу өзүбүз менен өзүбүз боло бергени менен өспөйбүз. Өскөн, өнүккөн өлкөлөрдөн ошондой адистерди алып келип, биз келечекте кадрларды даярдашыбыз керек. Орман Ажыгыч, ушунун баары сиздин, мен окуп отурсам, сиз кечээ дагы бир абдан чоң эрдик жасадыңыз. Чыңгыз Айтматов жөнүндө Муңдусбек Тентимишев деген жазуучу журналист менен бирге бир чоң жакшынакай китеп чыгарыңыз. Мен тилекке каршы эртең менен шашып атып машинамдын ичинде калып калып алып келе албай калдым. Ошол китебиңиздин ичинде карап отурсам, ушул баардык нерсенин баарын өзүңүздүн жекече демилгеңиз менен жасапсыз. Каражатты кайдан табасыз? Ким колдойт сизди? Мындай да. Өкмөттөн жардам барбы? Жок. Мен мындай айтат элем да. Мен ушул өкмөттөн, ушул Ак үйдөн жардам сурабай эле, мени жайыма коюп эле жөн иштетип койсо, мен Кудайга ыраазы болот элем. Жыл сайын бирдемени ойлоп чыгышат да. Өзүң кабарың бар чыгар, бир убакта депутаттар келип ушу бейишти талашты, биз отурабыз деп. Азыр дагы ушу президентский аппараттан ушу бейишти ким госслужбага беребиз, анан кийин Центризбиркомго беребиз деп ушундай бир маселелерди көтөрө беришет. Аларга имарат керек болуп атабы? Аларга имарат керек болуп атат. Имарат керек болгондо да бир киреше таба турган имарат керек болуп атат да. Эми жанагы өзүңдүн көтөрүп кеткен сөзүң боюнча, мен ушу бейишти түзгөндөн кийин ушунчалык биз жанагы эме да 93-жылдан бери мен бейишти өзүн өзү каржылай турган мекеме кылып койгон да. Медициналык мекемеден биринчи жолу биз өзүн өзү каржылоого өткөн мекемебиз. Жана мен айтып атпаймынбы? Жок дегенде бир 15 жыл, 20 жыл алдын айтыш керек окумуштуу деген. Ошондо мен айткам да, эгерде өзүн өзү каржылабаса медицина, өзүнө өзү акча таппаса, каражат таппаса, ал мекеме болуп иштей албайт деп. Ошондо бу жерде абдан акылдуу тиги биздин профессорлор алдыда жүргөн адамдар айткан, бул жинди болуп калды, ушу медицинада өзүн өзү каржылай алабы деп. Анан ошо өзүбүздү өзүбүз каржылаган эмес. Ошол убакта биз кимге гана жардам бербедик. Мынагы жазуучу интеллигенттерге китеп чыгарганына, Гостелерадиого, жанагы жетим жесирлерге, дүлөйлөргө иш кылып миллион деген каражаттарды биз бергенбиз. Ал эмес. Ошондо бир баса айтып кете турган нерсе, окумуштуу деген
далылуу жерден кармаш керек да. Далылуу жерден кармаш керек. Мына азыр дүйнөдө эң көп ооруган аллергия деген бале бар. Эчтекеге баш ийбеген. Ошо аллергияны мен ошо 90-жылы мыногу Кочкордогу Чоң Түз деген больницаны атайы суранып атып, ал кезде биринчи секретарь Корчой Акназарович болчу, министр Петросян, замы Шапира, анан кийин Средозуголь, Новосибирский ушуларга чейин чыгарып отуруп, ошо Чоң Түздү жанагы хозрасчеттун эсебинен 7 миллион рубльге тургузган. Бул менин балам деп койсом болот да, чукур. Сөзүбүз куру болбош үчүн мен бир фактыга көңүлүңүздү бурайын. Мен сиздин көрсөтүүгө ушу бир жумалап даярдандым. Түндө саат 2-де бир факты таап алдым. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Талантбек Абдулдаевич Батыралиев бир макала жазыптыр сиз жөнүндө. Мына телекөрүүчүлөргө көргөзүп коеюн. Талантка чоң рахмат. Омурбай Нарбекович 75 лет деп. Ушундай бир факты жүрөт, Омурбай Нарбекович. Сиз жетектеген ошол өндүрүштүк борбор бейишти айтып атат да, 1992-жылы 11 миллион рубльге чейин. 1999-жылы 200 миллион рубльге чейин өлкөгө пайда берди деп. Бул 99-жыл жөнүндө сөз болуп атат да. Анан андан берки көрсөткүчтөрүңүз жөнүндө кыскача бир аз айта кетпейсизби? Эми азыр мына ошол бейишти биз жанагы өзүң айткан академияга айландырып койгонбуз да. Салттуу жана тажрыйба жүргүзүү академиясы деп. Мына академиянын иштегенине 3 жыл болду. 3 жыл, 4 жыл болду, так. Толук кандуу иштегенине да. Мына ушул эмеде жанагы апрель 10-жылдан баштап ошондон бери ушул академиянын тегерегинде сөз болуп, анан академия болду. Ушул мезгилде мен кандайдыр бир себептен зам министр болуп калдым. Бирок баары бир академиянын ишин таштаган жокпуз, ушул келатабыз. Бүгүнкү күнү кыргыз элинде жетпеген бейбечараларга, жетим жесирлерге, колунда жок кишилерге 50 миллион сомго дары дармек жасап бекер таратып бердик. 50 миллион сомго? 50 миллион сомго дары дармек жасап бекер таратып бердик. Ошонун ичинде эң акыркысы 16-жылдан баштап дүйнөдө 6 миллиард киши болсо, ошонун 4,2 миллиарды курт маселеси менен жанагы кыргыздарда бар го. Сүлүк курт. Сүлүк курт. Жок, чүчөк курттар. Ар кандай курттар бар да, ошонун ичинде жанагы эхинококку бар, алиококкосу бар, жанагы адамдын организминдеги курттар. Лямблиозу бар. Айтып атпаймынбы? Эми 92% эл курттап кетти. 92% курттап кетти. Ошого бир ылайыктуу жарай турган дары жок. Анан биз жанагы окумуштуу катары ойлонуп отуруп, Кыргызда эмне мыкты, чөп мыкты. Эмне көп, чөп көп. Ушул чөптөн отуруп бир таш шайнар деген дары жасадык. Эми сөзүңүздү бузайын. Себеби бизге берилген 40 мүнөттүн ичинде мен көп нерсени сурап калбасам, убакыт мага бир эле жолу берилген. Ошон үчүн сиз уруксат бериңиз. Мен элден түшкөн суроолорду сурайын деп атам да. Мейли. Азыркы учурда эми өлүмдү жашырсаң, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген Кыргызда сөз бар. Рак көбөйдү. Ооба. Сиз ушул ракты да айыктырат экенсиз. Ушуга кантип жетиштиңиз? Бир суроо. Эми да мен айтып атпаймынбы? Бизде өтө күчтүү чөптөр бар.
өтө күчтүү тамырлар бар. Ушулардын баарын мына мен 40 жылдан ашык терапевт болуп иштешем. 30 жылдан ашык Кыргызстандын жаратылышындагы чөптүү тамырларды жана ошолордун бардыгын бир сыйра кармап чыккан кишимин да. Ошолордон ушул ракты аяктыра турган скорая помощь, анкалан, полисептол, мына акыркы бир 4-5 айда Алтынай деген дары чыгардым. Ушул дарылар менен ракты аяктырдык. Мына азыр мени угуп отурган жанагы медицинанын корифейлери болсо күлүп отурган болуш керек. Мына мен онкологияга жаткан кишилер бул болду деп чыгарып таштаган кишилерди кайра тургузуп азыр иштеп аткандары бар. Жанагы бул адам болбойт деп чыгарып таштагандарын азыр дарылап атам. Көптөгөн кишилердин соонуна калдым. Айта албайм, бардыгын 100% аяктырып берем деп. Бирок колдон келген ишти онкология боюнча ошо жанагы мен айткан 4 дары, скорая помощь, анкалан, полисептол, анан айрыкча Алтынайга басым жасагым келет да. Азыр жанагы вирустардын бардыгын кубалап чыгып, анан жанагы шишиктерди кайтарганга Алтынайдын кудурети жетип атат. Айрыкча жанагы простатит, аденома ушул ооруларга Алтынай табылгыс дары болуп атат да. Анан ошол жерден эми кошуп кетейин, кайра неметпей, суроомду узарта бербей. Мисалы үчүн мындай да. Рак өзү менен өзү. Туберкулез үчүн. Туберкулездөргө жакшы жарай турган дарыларды да жараттык. Каработо 2, кудурет деген бир дарылар бул туберкулезди дагы бери сүйрөп келип атат да. Анан кийин бул оорулардын ичинде аякпаган, жанагы буту колу ооруган, кыйшайып калган, же баша албай калган оорулар бар. Ар бир жарым жылда бир жолу институт кардиологияга жатып турат. Анан эң мыкты дарысы гормондор. Ал гормондор дары эмес да. Алар убактысынча жардам берет. Мына ошондой ооруларды дагы Кудай буйруса сакайтып, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл институт кардиологияга барбай калган муун оорулары бар. Бул өзүнчө бир маселелер да. Анан айрыкча көп группа жанагы боор оорулар, гепатиттер, А, Б, С, Д деп жүрбөйбү? Жана С ракка барабар аякпайт деген. Ошолорду да аяктырып, мына рахматын алган көп адамдар бар. Кыскасы, мен ушу аякпайт деген оорулар менен иштегенди абдан жакшы көрөм да. Ошолорду бутуна тургузуп, ошолордун рахматын уксам, мына мен врач катары, медик катары өзүмдүн миссиямды кичине 75-ке чыкканда аткарып келатам. Рахмат. Мен сөзүбүз куру болбош үчүн ушу сиздин жөнүндө чыккан материалдардан бир окуп коеюн деп атам. Салима Жапарова онкологиялык азаптан ушул Омурбай Нарбековичтин берген дарысы менен кутулдум дептир. Нур менен химия терапиясынын таасиринен дарыланып чыккан экен. Улуттук онкологияга барса операция жасайбыз дептир, операцияга макул болбой койгон экен. Ошондон кийин сизге келип 2013 жылдын башы болчу дейт. Ал киши дейт, жөн эле айтканыңды угуп койбостон анализдерди да көрөт экен. Менин анализдеримди көрүп дарыларды жазып берди. Анан скорая помощь деген дарысын алып 6 ай иштим, ошону менен онкологиялык азаптан кутулдум деп жазып атат. Уулжан Жусупбекова деген Бишкек шаарынан диагноз так болсо ден соолук сак болот экен дейт. 1 жыл мурун Мураталиев деген врач көрүп, холестесикардиальный синдром деген диагноз койгон эле дейт. 2-нчи жылы Омурбай Нарбековдун палатасына түшүп калдым. 4 ай ооруканада жаттым. Нарбековдун диагнозу асцессинова болезнь, ал бөйрөктүн үстүнөн кармаган оору экен. Андан кийин мени Москвага жөнөттү. Москвадагы дарыгерлер да ошолдарды тактап, акыры Нарбековдун койгон диагнозу туура болуп чыкты. Мага 76-жылдан 90-жылга чейин гормондуу посадка кылышты. Ошентип акыры жакшы болуп кеттим деп жазып атат. Врачтар гарантия бергенден коркушкан эле дейт. Альбекос деген дары, альбекокос деген диагноз коюшуптур. Операция кылабыз, бирок боордун көп бөлүгү кесилип калат. Гарантия бере албайбыз дешкен экен. Сизге кайрылса, нежность бальзамы деген дары менен дарылап, ушуну бул кишини дагы айыктырыпсыз.
Ошондой эле Анара Акунова Кемин районунан Чымкоргон айылынан онкологияда жатып Омурбай Нарбековдон айыктым деп жазып атат. Толкунбек Кошкоров деген Базар Коргон районунан экен, чет элдик кымбат дарыларда жардам берген жок эле. Ушул кишиден айыктым деп жазып атат. Тилек Кабыл уулу Адилет, Өмүрканова Светлана Актала району Байгөнчөк айылы деген ушундай көп сизге рахмат айткан. Анан эң негизгиси менин таң калганым ошол врачтар койгон диагноз туура эмес болуп калып сизден айыккан адамдардын саны көп экен. Ылайым колуңуз жеңил болсун. Бизге берилген 40 мүнөт өзүнүн соңуна чыгып калды. Эми суроонун жарымынан дагы берип үлгүргөн жокмун. Мен журналист катары убада берейин, дагы бир жолу келип бериңиз. Бир суроо бар Омурбай Нарбекович. Ал дагы төшүңүздөгү Манастын багы калканындай болгон орден эмне деген орден ушул жөнүндө айта кетиңизчи. Кыскача. Бул орденге мен абдан сыймыктанам. Бул орденди ЮНЕСКО берет экен өзү. ЮНЕСКОнун ордени ардак грамотасы деген. Бул орденди жана илим билимге кошкон салымы, ачылыштар, анан кийин жана кайрымдуулук маселесине мени эми ал жагын козгогон жокпуз. Качан алдыңыз муну? Бул 2 жыл болду. ЮНЕСКОнун өзүнөн алдыңыз. Ооба, борбору Францияда экен. Борбору Францияда. Орта Азия боюнча Казакстан Алматыда ошолор өздөрү таап эметтеди. Омурбай Нарбекович. Бир ыңгайсыз суроо сурайынбы? Даңкка жараша жүк болот дейт. Өзүңүз айтып аткандай 76 жаштын чайын ичип атасыз. Ушунчалык ардакка, наамга, 6 академиянын академиги, жанагынча сыйлыкка ушунун баарына жеттиңиз. Душмандарыңыз көппү? Мен айтып атпаймынбы? Ак үйдөгүлөр мага жардам бербей эле буттоспосо болду деп. Анан дагы бир айтып кетер нерсе, урматтуу кыргыз элим, менин бере турган нерсем али көп алдыда. Эгерде Кудай Таалам бираз өмүр берсе, дүйнөлүк деңгээлде бере турган нерсе бар да. Мисалы, азыр бир айдын ичинде Жаркын ай деген бир дары чыгарам. Ал чыкты, бирок баарын кагаздарын бүтүрүш керек да. Ал дары жанагы мээ, жүлүн, ошондо жанагы миелин деген бир заты бар да. Ошолор жана теректин кабыгы сыйрылып калгандай сыйрылат. Анан өмүр бою баягы жакшы боло албай кыйналып жүргөн, жанагы өзүңөр көрүп жүргөн бир ДЦП деген оору бар го. Балдар баса албайт, көтөрүп жүрөт, чоңдорду эле эптеп-септеп басат. Ошондо ошого окшогон оорулар, же болбосо жана энцефалиттер, вирустар, ушул мээнин, жүлүндүн ошондой аякпаган ооруларына жарай турган бир Жаркын ай чыкты. Мен ушу баягы нерв ооруларына айтып коеюн. Кудай буйруса, ошого да бир шыпа табылып калат. Качан ишке чыгат ал? Муна эми бир айга жетпей эле бере беребиз. Өндүрүшкө киргизесиз. Рахмат. Сизге карыялык сөзүңүздү айтыш үчүн 1 мүнөт эркин микрофон берейин. Сиздин камера маңдайыңызда турат. Жарайт. Мен кыргыз эли мына чоң жарыштын астында турат. Бир кайсы бир багы чапкан бир жанагы бизге мамлекеттин башына келер. Мен ушунда кыргыз элин айтат элем. Ушул жашка келгенден бери көптөгөн шайлоолорду өткөрдүк. Ошонун ичинде 100 грамм аракада сатылган кыргыздар болду, пияла чайнекке сатылган кыргыздар болду, бир аз акча берип койсо ага сатылган. Дүнүйөгө эмес, кымбаттуу кыргыз элим, элдин келечегин ойлоп, бир татыктуу президент шайласаңар деген. Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Аман болуңуз аксакал. Карыялык дөөлөт каалайм. Бактылуу жашоо каалайм. Нускалуу өмүр каалайм. Өмүрүңүз узун болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
Сиздер Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы салттуу жана тажрыйба жасоочу эл аралык академиясынын президенти, шериктеш өлкөлөр аралык фитоцентр боюнча эл аралык борбордун президенти, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын академиги, Казакстандын экология боюнча эл аралык академиясынын академиги, Калифорния илимдер академиясынын илим, индустрия жана искусство академиясынын академиги Омурбай Нарбекович Нарбеков менен жолуктуңуздар. Көрсөтүү ушуну менен соңуна чыкты. Биз сиздер менен бул теманы дагы улантууга убада беребиз. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.